Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Каардуу хан. Илгери бир хан элине абдан ырайымсыздык менен карап, 60 жашка чыкканча перзент көрбөйт. Мунун карамагында 2 вазир болот. Бир күнү хан ойлонуп отуруп биринчи вазирин чакырат. Менин өсөрүм калган жок, өлөрүм калды. Менден эч кандай перзент жок. Эгерде ажалым жетип өлүп кетсем, артымдагы мал мүлкүмдү ким ээлейт? Деп биринчи вазирден сурайт. Анда биринчи вазири: эгерде ажалыңыз жетип, көзүңүз өтүп кетсе, балам жок деп эч кандай капа болбоңуз. Биз деле ээлейбиз, дейт. Хан вазиринин башын алдырып таштайт. Экинчи күнү экинчи вазирин чакыртып, хан жогорку сөзүн кайталайт. Анда ал вазири: ханым, эч кандай капа болбоңуз. Бир айласын табабыз, дейт. Айласын тап, дейт хан. Ханым, мага темирден таяк, темирден чоккой, түгөнбөс гүл азык таап бериңиз. Хан вазирдин айтканынын бардыгын берет. Вазир буларды алып ханга бала тилеш үчүн жолго чыгат. Айлап жылдап жол жүрүп отуруп, бир күнү эки жолдун айрылышына барганда бир аксакал кишиге жолугат. Вазир салам айтат. Аксакал киши алик алып: кайда барат элең, балам? Деп калды. Биздин ханыбыз 60ка чыкканча перзент көрбөгөндүктөн мен ханга бала тилеп чыктым эле, дейт. Анда аксакал киши: сен ханга бала тилеп чыга турган болсоң, мен бир сөз айтамын. Сенин ханың абдан ырайымсыз, элге каардуу, жетим жесирге кайыр санабайт. Элдин муң зарын түшүнбөйт. Ошондуктан перзент көргөн жок. Силер чын ыкласыңар менен бала тилей турган болсоңор, дайымдуу бир адам каттай турган 9 жолдун тоомуна бир дүкөн, бир сарай, бир чайкана куруп, ошол жолдон өткөн кеткендердин бардыгына ач калган, кеч калгандарга оокатты, кийимди акысыз берип, адамдарды 7 жылга чейин түнөтүп, өткөрүп турасыңар. 7 жыл өткөндөн кийин да жолугушарбыз. Башка айтаарым жок, деп аксакал киши көздөн кайын болду. Ушуну менен вазир жолго түшөт. Кайра дагы ушунчолук жол жүрүп жерине келет. Келгенде хан вазирин чакыртып: кандай, айласын таптыңбы? Дегенде вазир ошол сөздүн бардыгын ханга айтат. Хан макул болуп 9 жолдун тоомуна баягы аксакал кишинин айтканынын бардыгын куруп иреттейт. 7 жыл бою жолоочулардын бардыгын багып, кийим оокат менен камсыз кылат. 7 жыл бүтүп, 8 жылга караганда хан кургандарын көчүрүп, өзү алдында келе берет. Хан жалгыз келе жатса, жолдо бир аксакал киши жолугат. Ал аксакал кишиге салам айтат. Ал алик алып туруп: баякыларды аткардыңарбы, деп туюк гана сурайт. Хан ал сөзгө түшүнө коюп: толук аткардым, таксыр, дейт. Анда сен бул сөздү толук аткара турган болсоң, жакшы болуптур. 60ка чыкканча перзент көргөн эмес элең. Сен мына бул алманы ал, деп бир алма берет. Бул алманы алып барып, кечке маал тышкы кабыгын аарчып, кара бээге бер. Алманы тең жарып, байбичең экөөң бөлүп же. Байбичеңдин боюна эгиз эркек бала бүтөт. Таптакыр туубаган кара бээң бооз болот. Ал эми эгиз 2 бала төрөлгөндө бирөө сага, бирөө мага. Өзүңдө калган баланын атын Шаа Ысмайыл коесуң. Бээң тууганда кулундун атын Камыртай коесуң, дейт. Ошону менен экөө ажырашып кете берет. Үйүнө келип ортосунда иштерди жайлаштырып жүрүп, койнундагы алма эсинен чыгып калат. Чай ичкенде эсине келбейт. Чечинип жатаар мезгилде койнундагы алма түшүп кеткенде гана эсине келет. Хан алманы аарчып, байбичеси экөө бөлүп жеп, аксакалдын айтканын аткарат. Ушундан баштап байбиченин да, бээнин да боюна бүтөт. 9 ай, 9 күн болгондо хандын байбичеси эгиз эркек бала төрөйт. Бээси да эгиз эркек кулун тууйт. Эгиз эркек баланы эч кимге көрсөтпөй, бир кемпирге каратып, кара бээни жер үстүнө чыгарбастан жер астына орун жасап, ошол жерге бактырат. 4 күн болот дегенде, кечки тамакты ичип жаткан убакта
эшиктен салам айтып, бир ак сакал киши кирет. Хан алик алып, төр жактан орун берет. Кандай? Аялың төрөдүбү? Бээң туудубу? Деп сөзгө келет. Анда хан: аялым эгиз эркек, бээм эркек кулун тууду дейт. Балдар кайда? Дейт аксакал. Балдарды бир кемпирге бактырып жатам, дейт хан. Аксакал киши эки баланы алдырып келип, бир баланы ханга берип, бирөөнү өзү астына алып отурат. Сенин алдыңда отурган баланын аты Ша Ысмайыл, кулундун аты Камыртай болсун. Кулун Ша Ысмайылдын келечекте миле турган аты, деп бир баланы алып көздөн кайын болот. Ошондон баштап хан баланы бага баштайт. Молдого берип кат таанытат. Бала 8 жашка чыгат. Ал дайым сууга барып кайырмак салып жүрөт. Ошол мезгилде суунун боюна бир боз үй пайда болот. Андан бир кыз дайыма суу алып кетет. Бала кызды көрүп сүйүп калат. Бала бир күнү энесине: "Мага аял алып бергиле", дейт. Энеси ханга айтат: "Хан, Ша Ысмайыл али жаш, аял алгыдай боло элек, кой отурсун", дейт. Ага Ша Ысмайыл болбойт. Хандын айласы кеткенде вазирлерин чакыртып, Ша Ысмайылга кыз тандатып жөнөтмөк болот. Муну Ша Ысмайыл угуп, атам убаракерчилик тартып, башка жака киши жөнөтпөсүн. Ушул жерде бир кыз бар, ошону алып берсин, дейт. Мен өзүм хан болуп туруп, эл бийлеп туруп, ушул кызды балама кантип алып беремин деп, хан болбойт. Мында бала сүйлөбөстөн, тамак ичпестен 2 күн жатып калат. Хандын айласы кетип, суунун боюндагы боз үйгө жуучу жиберет. Жуучу суунун жийгинен бул боз үйдү таппай кайта келет. Бала энесине: "Камыртайды бир көрөйүн", дейт. Энесинин болбогонуна койбостон атты жетелеп чыгып, минип алып, ары бери бастырып: "Апа, атты менин атым дедиңер эле. Камдалган жоо жарак кийим-кечек бар дедиңер эле. Мага көрсөтүңүзчү. Кийип көрөйүн, жарашаар бекен, жарашпас бекен", дейт. Энеси жоо жарагын, кийим-кечесин эр токумун алып берет. Бала жарагын асынып, кийимин кийинип, атка минип, ары бери бастырып көрсө, ат жер баспайт, учкан сыяктуу болуп көрүнөт. Ары бери бастырып келип энесине: "Мен кеттим, эне", дейт. Энеси чачын жулуп ыйлайт, ага да болбойт. Анда энеси: "Түгөнбөс түңгүл азыгын көп кылып камдап берейин, анан кеткин", дейт. Бала ага да болбойт. Күн жүрүп, түн жүрүп, ай жүрүп, жыл жүрүп, бир жерге барса, бир боз үйдүн орду турат. Бул журтта бир кеседей таш жатат. Ташты аңтара салса, таштын астында Гүлзардын жазган каты бар экен. Ал катта мындай деп жазылган: "Ша Ысмайыл, сен анык эр жүрөк, туруктуу жигит болсоң, мени издеп келерсиң. Биз Мисир шаарына көчүп кеттик. Жок, коркок жигит болсоң, ушул жерден кайра тартаарсың", деп жазылган. Катты окуп, Ша Ысмайыл андан ары жолун уланта берет. Дагы 2 күн жүрүп, түн жүрүп, ай жүрүп, жыл жүрүп, бир жерге барса, эки жагында жол жок бир капчыгайга туш келет. Ал капчыгайдын өңүрүндө жалаң гана адамдын башынан бүткөн, эч бир жан өтө алгыс бир чоң дубал турат. Ары бери бастырса жол жок. Айласы уруп турганда Камыртайга тил бүтүп сүйлөйт. "Мен жүгүрүп бара жатып токтоймун. Ошол учурда кылычың менен дубалды колуң жетсе, жетпизе да шилтебөт. Ошондо дубал урап түшөт. Андан ары дубалдын ичине киргенден кийинкисин өзүң билесиң", дейт. Ал айтканындай бир жерге келип токтойт. Ша Ысмайыл кылыч менен чаап өтсө, дубал кулайт. Бул дубал жалаң гана кишинин башынан курулуп, бир кишинин башынан гана орду калыптыр. Ал дубалдын ичине кирсе, бир чаар тулпар Камыртайды көргөндө кишенеп, тизесине чейин, дагы арыраак бастыра түшсө, көзүнө чейин жерге батты. Далдаага Камыртайды байлап арыраак барат. Эч кандай адам жок. Бирок коргондун ичинде абдан сонун кооз, бак, асман тирейт. Ал бактын ортосундагы көлдүн четинде бир терек бар. Аяк биягына көз жүгүрсө эч ким билбегендиктен, Ша Ысмайыл теректин башына чыгып кетет да уктап калат. Ошол мезгилде 3 кыз келип, көлдөн суу алайын десе, сууда бир абдан сулуу жигиттин сүрөтү турат.
кыздар ал жигитти кармап алабыз деп көпкө убара болушат. Чакаларына суу сузуп алышса, анда да жигиттин сүрөтү түшөт. Кармап алалы дешсе, кол илинбейт. Кыздардын айласы кетип, чарчаганда кетип калышат. Кыздардын падышасы: "Эмнеге чыктыңар? Силердин башыңарды аламын" деп кысым кылат. Кыздар көргөнүн айтып беришет. Аны уккан падыша кыз: "Биздин коргонго кандай киши келди экен? Дубалга бир кишинин башы жетпей турат эле, жакшы болду" деп падыша кыз кыздарды ээрчитип чыгат. Барса, кыздар айткандай сууда бир сүрөт турат. Ал дагы кармап алайын деп аракеттенсе, кол илинбейт. Аяк буягын айланып караса, теректин үстүндө бир жигит уктап жатат. Муну өлтүрбөстөн тирүү кармап алсак, зыян келтириши мүмкүн. Ошондуктан жарадар кылып сууга түшүрүп, башын алып дубалды бүтүрөлү деп падыша кыз эки кызын жумшап теректи аралата баштайт. Терек солкулдаган кезде Шах Исмайыл ойгонуп кетип түшүп келет. Падыша кыз: "Жигит, мага келдиңби?" дейт. "Жолоочунун жолу ушундай экен" деп бала жооп берет. Анда кыз: "Бул жерге келген кайтып кетчү эмес. Тетиги дубал сага окшогон жигиттердин башынан бүткөн" деп дубалды көрсөтөт. Ал падыша кыздын аты Рабизанга болот. Кыз: "Менин шартым бар. Күрөшөм. Мен жыксам, башыңды алам, сен жыксаң, сага тиемин" дейт. Атайын койгон калыстарын чакыртып каратып коет. Экөө күрөшүп, Шах Исмайыл жыгып алат. Падыша кыз кайрадан күрөшөт. Шах Исмайыл дагы жагат. Эки жолу жыкканда кыз таажысын тартып жиберет. Тартып жибергенде кыз экени көрүнө түшөт. "Эркек башым менен кыз менен күрөшүп эмне пайда таптым" деп Шах Исмайыл кыздын үстүнөн ооп түшөт. Ооп түшкөндөн кийин кыз Шах Исмайылдын үстүнө минип, канжарын алып башын алмак болот. Бул учурда турган калыстар: Рабизанга, наамарттык кылбагын. Бул жигит сени бир эмес, эки жолу жыкты. Жеңиш бул жигиттики" дейт. Ушул сөздү уккандан кийин ордунан ыргып туруп, жигитке жүгүнүп: "Жеңиш сиздики, мен да сиздики" дейт. Шах Исмайыл андан ары жолун улантмак болот. Рабизанга уруксат бербейт. Кечкурун бир күндүк той жасап, экөө бирге жатмак болот. Шах Исмайыл кылычын экөөнүн ортосуна коюп коет. Анда кыз: "Шах Исмайыл, сен эмне үчүн мындай ишти жасайсың? Эмне үчүн унчукпайсың? Же сага менин сулуулугум жакпайбы? Же баатырлыгым жакпайбы? Менден көңүлүң калдыбы?" дейт. Анда Шах Исмайыл айтат: "Мен үйдөн аттанып чыкканда бөлөк максат менен чыкканмын. Менин сүйгөн кызым бар болчу. Сиз меники, мен сеники болдум. Сизди мен аламын. Бирок экөөбүздүн ким-кимибиздин ниетибиз, ишибиз кылычтын мизиндей курч болсун деген ой менен койдум. Мен азыр сапар кетип бара жатамын. Ошол сапарымды туура аткарыш үчүн мен түз жана туура жолдо болоюн. Кайра келе жатып той жасап, анан сүйлөшөбүз" дейт. Эртеси андан жөнөп кете берет. Мында да ай жүрүп, күн жүрүп, түн жүрүп, жыл жүрүп, бир капчыгайга туш келет. Капчыгайда бир чоң таш жатат. Өтүп кетүүгө жол жок. Ары бери бастырат. Ошол кезде Камыртайга тилип өтөт. Шах Исмайыл, камчы сап менен ташты көтөр. Ал таш ачылгандан кийин каалга да кулпу бар. Ал кулпунун ачкычы ошонун үстүндө турат. Ал эми ачып киргенди өзүң билесиң. Аты айткан ишти жасаганда жол ачылат да, атын жетелеп кирип жатса, оң жактан дагы бир кишини каалганы көрөт. Ал каалганы ачып кирсе, караңгы үй, төрдө бир кыз чачын сылап отурат. Анын сулуулугунан үй жарык көрүнөт. Баягы кызга сүйлөшүүдөн сүрдөп, кичинекей майда таштарды кызды көздөй ыргытат. Анда кыз: "Ой, сен кандай бейтартип жансың? Жырткыч карышкыр болсоң, мени жегин. Жок, сөз түшүнгөн адам болсоң, жолуңа түшкүн" дейт. Анда Шах Исмайыл: "Мен жырткыч эмесмин, адам баласымын. Караңгы жердин астында жашаган өзүң кандай жансың? Эгерде сиз муну уккуңуз келсе, тарыхымды айтып берейин. 7 эркек бир тууганын ичинде бир жалгыз кыз элем. Атым Гүлпары, эң кенжеси болчумун.
Биздин ханыбыз мени аламын деп агаларым айттырат. Бирок агаларым болбой коет. Болбогондо хан уруш ачты. Быйыл 7 жыл толот. Ошондон бери эки акем өлүп бешөө калды. Мындан ары жүрүп олтурсаңыз, жолдо бир жагында көп киши, бир жагында 5 киши эки тарап болуп согушуп жатканын көрөсүз. Ошол 5 киши менин бир туугандарым. Ошондуктан ханга бербес үчүн мени ушундай караңгы жайга сактап турушат, дейт кыз. Сөздүн маанисине түшүнгөндөн кийин Шаа Ысмайыл жолуна түшүп кете берет. Жүрүп отуруп барса, жолдун бир тарабында көп киши, бир тарабында 5 киши болуп согушуп жатат. Кетип бара жатып Шаа Ысмайыл жакын келгенде эки жактагыларды карабай туруп салам айтайын. Кайсы жагы алиге алса, ошол жагына кошулайын деген ойго келет. Ойлогондой салам берсе, 5 киши алиге алат. Көп киши тарабы унчукпайт. Шаа Ысмайыл бешөөнү кошулуп согушка кирет. Ошентип падышанын аскерлерин кырат, жеңишке ээ болушат. Бирок 5 бир тууган сүйлөшүп, Шаа Ысмайылды кетирбей, үйлөрүнө алып барышып, карындашын ага бермекчи болушат. Ал кечеси той жасап, карындашын Шаа Ысмайылга беришет. Бирок түндөсү бирге жаткырганда Шаа Ысмайыл ортосуна кылычын жылаңач коюп коет. Анда кыз кылычтын ортого коюлушунун жайын сурайт. Менин сулуулугум көңүлүңө толдубу, же 5 бир тууганымдын баатырлыгы жакпадыбы, дейт. Силер жөнүндө эч кандай нааразычылыгым жок. Мен үйдөн жөнөгөнүмдө бир максат менен чыкканмын. Ошол максатым аткарылмайынча, менин сиз менен сүйлөшүүм туура келбейт. Бул кылычтын коюлушунун себеби экөөбүздүн сүйлөшүүбүздүн маңызы мына ушундай курч болсун. Заар менен сапарымдан калбай жөнөп кетейин. Мен сизден айныбайм, дейт Шаа Ысмайыл. Ошону айтып кайра киришке убада кылып жөнөп кетет. Ошентип күндөп түндөп жүрүп отуруп бир шаардын четине келип, бир жесир аялдын үйүнө түшөт. Ал аялдан: "Элиңерде эмне кеп бар?" дейт. "Бизде эч деле кеп жок. Бир гана жаңылык, падышабыз Гүлдүзар деген кызды аламын деп тою болуп жатат. Бүтүшүнө 2 гана күн калды. Андай болсо жакшы. Сиз мына бул акчага базарга барып жууркан төшөк жемиш алып келиңиз", дейт. Акчаны алып, аял базардан айткандардын баарын алып келет. Кеч киргенде аялга Шаа Ысмайыл айтат: "Сиз ханга жакшылап оокат жасаңыз. Мына бул шакекти кошуп алып барасыз да, тасмалды хандын астына коесуз. Сиз өзүңүздү Гүлдүзардын эжесимин деп ханга билдирбестен туруп, шакекти Гүлдүзарга көрсөтөсүз. Анда Гүлдүзар сизге эмне десе, мага айтып келесиз." Айтуусу боюнча жесир аял шакекти кошуп дасторконду алып барат. Анда Гүлдүзар: "Сиздин үйүңүзгө ким келди?" деп сурайт. "Менин үйүмө бир жигит келип, ушундай жасагын деди", дейт аял. Анда Гүлдүзар: "Андай болсо, мен ханга айтып тойду токтото турайын. Заар менен көчөгө бир киши чыгарбас үчүн буйрук бердирейин. Өзүм 40 кызды ээрчитип бакка барайын. Ошол жерден мени алып кетсин. Ушундай деп айтып барыңыз", дейт кыз. Аял бардыгын Шаа Ысмайылга айтса: "Жок, сиз кайра барыңыз да мындай деңиз: мейли, тоюн токтото турсун. Заар менен көчүрүп жөнөсүн. Мен хандан тартып алып кетем. Кудурети болсо тартып калсын", дейт. Хан Гүлдүзарды алып келе жаткандыгын көрүп, Шаа Ысмайыл алдынан тосуп чыгат да Гүлдүзарды ала качат. Хан кабарды катуу салып, артынан куугунтукташып, хандын тулпарлары да кууп жетпейт. Шаа Ысмайыл менен Гүлдүзар аттан түшүп эс алышат. Артынан хандын аскерлеринин келгендерин Шаа Ысмайыл жеңе берет. Ошентип 4-5 күн ошол жерде согуш болот. Алар жолдон Гүлпаарага келет. Анда 7 күн 7 түн той жасап, 8-нчи күнү Гүлпаарына алып жөнөйт. Гүлпаарга агалары 2 тулпар, 2 курчун алтын жана 3-өөнө тиешелүү кийимдер, Гүлпаарынын бала кезинен бирге жүргөн күчүгүн кошо беришет. Күчүк бардык жаман жакшылыкты алдын ала билет экен. Андан жүрүп отуруп Рабизангага келишет. Рабизанга аябаган баатыр кыз болот экен. Ал кармагындагы элди, шаарды бүт Ысмайылга бүтүн өткөрүп берет. Ал жерден алынын келишинче алтын күмүштөрдү, кымбат баалуу таштарды жүктөп алып жөнөйт. Айылга жакын келгенде Гүлдүзар: "Биз кайнатабыздыкына барбастан ушул жерге жай салып туралы", дейт.
Шах Исмайыл макул болуп, атасынын айланан 15-20 алыстыкта үй салдырат. Анын жайлары кымбат баалуу таштар менен бүтөт. Хан бир күнү саякатка чыгып, кеч калып келе жатса, бир канча алыстыкта абдан жаркыраган кооз жай көрүнөт. Эртеси хан изилдетип жиберсе, уулу Шах Исмайылдын жайы болот. Эртеси атасын үйүнө чакырат. Гүлдүзар, кайнатабыз үйгө келсе, бизди көрсөтпө дейт. Хан баласы менен кошо жөнөйт. Шах Исмайыл атты жайлаганча хан үйүнө кирип баратта, тамак даярдап жаткан 3 аялды көрүп калат. Хан: "Мен 70-80 жыл хандык доорон сүрүп, ушул жашка келгиче мындай сулуу аялдарды көргөн эмес элем. Чыныгы аялдар ушулар турбайбы" деп баласын өлтүрүп, келиндерин алмакчы болот. Ошол жерден калп ооруп калат. Баласына: "Мен ооруп калдым. Күн сайын келип кабар алып тургун" деп тамак ичпестен аттанып кетет. Кемпирине барып: "Балабыз динден чыгыптыр, каапырдалыптыр. 7 атабыздан бери тозокко түшө турган болдук. Уулду эптеп өлтүрөлү" дейт. Кемпири макул болуп, хандын акылы боюнча бал жана уу ачытат. Баланы чакыртат. Бала жөнөөрдө Гүлдүзар күчүктү кош берип: "Атаңкына барганда күчүктүн кылганын кыл, баскан изин бас" дейт. Бала барса, атасы кыстап жаткан болот. Ошол мезгилде энеси бир пиялага бал алып келип ханга сунат. Экинчи пияладагы ууну баласына сунат. Хан балды ичип жиберет. Шах Исмайыл ичейин десе күчүк колдон тырмалап ичирбей коет. Анда атасы менен энеси: "Эмне үчүн ичпейсиң?" деп сурайт. "Мындай оокатты ичип көргөн эмесмин, мага жакпайт" дейт Шах Исмайыл. Бул сапар өлүмдөн калып үйүнө кайтат. Экинчи жолу дагы чакыртат. Энеси палоо басып, бир жагына май аралаш, бир жагына уу аралаш палоону экиге бөлүп алып келет. Хан жей баштайт. Күчүк Шах Исмайылга жегизбей коет. Шах Исмайыл өлүмдөн экинчи жолу калып үйүнө кайтат. Үчүнчү күнү чал ордосунун эшигинен тартып, төрүнө чейин килем менен төшөйт. Эшигинен төрүнө чейин терең чуңкур каздырат. Бул чуңкурдун ичине учун жогору каратып 2 шиш темир кактырат. Ал темир шиштердин учу ууланган болот. Ушинтип даярдатып коюп, баласын дагы чакыртат. Шах Исмайыл күчүктү астына кое берет. Күчүк килемдин ортосун баспастан чети менен басат. Күчүктүн изи менен Шах Исмайыл да жүрүп отурат. Барганда ууланган күрүч берет, аны да жебей коет. Ошентип үйүнө дагы аман эсен кайтат. 4-үнчү жолу баласын дагы чакыртат. Хан: "Балам, мен сени өлгөндө талганда ак деп, так деп көрдүм эле. Сен мага ишенбей, күчүктүн бир баласына ишенип калыпсың. Чын сырыңды айтчы. Сенин күчүң эмнеде?" дейт. "Менин 2 колумду 60 кулач аркам менен артыма байласа, күчүм ошондо. Ошону чече албаймын" дейт бала. Айткандай хан 60 кулач аркам менен Шах Исмайылдын колун байлап: "Башын алгыла" деп кыйкырат. Шах Исмайыл күйшөнүп койсо, аркам бытырап үзүлүп кетет. Хан: балам, мен сени катыксын деп жатам" дейт. Хан экинчи жолу дагы сурайт. 60 кулаш чынжыр менен колумду аркага байласа, менин күчүм ошондо" дейт бала. Хан Шах Исмайылды байлатып: "Алгыла жигиттер башын" деп кыйкырат. Ал күйшөлүп койсо, чынжырдын көзү сайын үзүлөт. 3-үнчү жолу таарынычтуу, ырайымдуу сөздөр менен баласынан сурайт. "Менин өлөрүм калып, өсөрүм калган жок. Чын сырыңды айт. Күчүң эмнеде?" дейт. Бул сөзгө бала эрип кетип: "Мен чын сырымды айтайын. Камыртайдын куйругунан бир тал кылын алып, 2 чыпалагымды бириктирип байласаңыз, менин күчүм ошондо" дейт. Аны менен байлатып хан: "Алгыла башын" деп кыйгарганда, Шах Исмайыл үзө албай калат. Хан 2 көзүн чукутуп, көзүн көлгө салдырат да өзүн орго салдырат. Хан 3 келинине: "Шах Исмайыл болсо ордо, мага тийсин" деп кабар айттырат. "Биз тирүүбүздө тийбейбиз. Күчү жетсе, бизди өлтүрүп алсын" деп келиндери жооп кайтарат. Ошондо согуш башталат. Хандын аскерлери жеңиле берет. Алар согуша берсин, биз ордо жаткан Шах Исмайылдан кабар алалы. Бул ордо жаткан Шах Исмайылга кайдан жайдан тамактап,
күчүк алып барып таштай берет. Күндөрдүн биринде бир чоң соодагер келип, ордонун туурасында 1-2 чакырым алыстыкта түнөп калышат. Ал соодагердин жанында дайыма күчүк болот дагы, күчүккө канчалык оокат берсе дагы аны жебестен тиштеп алып кете берет. Акырында соодагерлер бул кандай күчүк деп аңдып калышат. Күчүктүн артынан пайчы коет. Пайчы күчүктүн артынан барса, тиштеп алган оокатты бир жерге алып барып эле таштап жиберет. Артынан барып караса, бир чоң ордун ичинен бир кишинин добушу чыгат. Сен кандай жансың дейт. Мени ордон чыгарып койгула деп суранат. Бул сөздү угуп, баягы кербен башы соодагерге айтат. Алар 4 качыр менен аркандарды алып орго барышат. Арканды таштап, качыр менен сүйрөтүп чыгарат. Ордон чыкканда Шаа Ысмайылдын 2 көзү көр, сакал муруту өскөн болот. Аны алып булакка келишет. Ал булактын суусу менен бети колун, көзүн чайкап отура берет. Күчүк көлгө барып, Шаа Ысмайылдын 2 көзүн алып келип берет. Ошол кезде Шаа Ысмайылга түбүндө отурган талдын башына 2 көчкөн келип конот. Алар кишиче мындай деп сүйлөйт. Көздү жакшылап жууп туруп, өз көзүңө сал. Көзгө салгандан кийин экөөбүз куйругубуздан 2 тал таштайбыз. Талды 2 колуңа ал да, оң колуңдагы менен сол көзүңдү, сол колуңдагы менен оң көзүңдү сыйпайсың. Анда көзүң кадимкидей таза болот. Шаа Ысмайыл көгүчкөндөр айтканын кылат. Күчүк дээрчитип кете берет. Жүрүп отуруп, 2 көз менен кош айдап жаткан дыйканга жолугат. Дыйкан падышабыз согушуп жатат. Алардын катары мага жакындап калды. Согушка барсам, келемби, келбеймби деп эгин айдап жатам. Сен кимсиң? Дейт. Мен баласызга бала болоюн, ботосузга бото болоюн деп жүргөн жанмын, дейт. Аңгыча 2 көзү чарчап калат. Бала 2 көздү чыгарып коюп, бир колу менен тартып, бир колу менен кармап жерди айдап таштайт. Анан дыйканга: "Сиздин ордуңузга мен барамын. Менин балам бар, ошол барат" деп айта берген дейт. Дыйкан: "Болуп тур" деп баланы үйүнө ээрчитип жөнөйт. Үйүнө келип, үйүндө болгон бар тамагын берип: "Балам, сен эмне оокат жейсиң?" дейт. "Мен кочкор, теке, бука, айгырдын этин жеймин." Дыйкан ал түнү бир кочкору бар экен, ошону союп берет. Аны бүт жеп жатат. Саар менен бир текенин этин жейт. Дыйкан кечте бир букасын союп берет. Бала аны 2 күн жейт. Ошол мезгилде хандан чакыруу кагаз келет да, дыйкан Шаа Ысмайылды жөнөтөт. Аялдары Шаа Ысмайылдын келатканын, согушка кирээрин билишет. Баатыр аял Рабизангиге: "Беркилер, Шаа Ысмайыл келип азыр согушка кирет. Бирок алдан күчтөн тайган немени этияттагын" дейт. Шаа Ысмайыл барып: "Биз бул хандын баатыр баласынын аты бар деп уктук эле. Ошону берсе, душманын сөзсүз жеңип берем" деп ханга айттырат. Атасы Шаа Ысмайылды тааныбай калат. Анткени күчүк көзүн таап келгенде көздөрүн алмашып салып койгон экен. Хан бул Шаа Ысмайылдын суроосун канааттандырып атын берет. Атты минип согушка киргенде, аялы Рабизанги дароо тааныйт да кача берет. Шаа Ысмайыл Рабизангини эңип, хандын астына алып келет. Хан Рабизангини желдеттерге башын алганга буйрук кылат. Муну угуп турган Шаа Ысмайыл: "Ханды кармагыла" деген буйрукту берет. Ошентип, нисапсыз хандын ниети өз башын жоготкон экен.